Бүгүнкү тема магнит тууралуу. Себеби магнитти жакшы түшүнгөн адам калган электрондуу буюмдарды түшүнүш оңой болот. Себеби баардык айлана турган буюмдар электрондуу магнит аркылуу болот. Демек бүгүнкү тема электрондуу магнит. Электрондук магнит деген бул электроника аркылуу жарала турган магнит. Механический магниттер көрүп жүрөбүз, табигый магниттер. Баягы биз темирге жабышкан кара баягы биз көрүп эле жүргөн колонканын артындагы бүт эле булар механический магниттер. Электрондуу магниттер кандай болот? Электрондуу магнит бул жөнөкөй эле бир темир. Ушул темирге эгер экинчи жагына зым кирип, ушул темирге оролуп, анан экинчи жагына чыгып, бул жагына через микроэлементтер аркылуу плюсовой берилет, бул жагына минусовой берилет. Бул эмне үчүн коюлат десе, бул адмотканы күйүп кетпеш үчүн. Күйүп кетпеш үчүн коюлат. Бул ошол мезгилде ушул жердеги плюс менен минустун чагылышуусунун эсебинен ортодогу темир магнитке айланат. Магнитке айланат. Магниттер, электрондуу магниттер дагы, механический магниттер дагы плюс, минуска бөлүнөт. Тартуучу, түртүүчү. Эки түргө бөлүнөт. Ошондо электрондуу магнит кандай жаралышын түшүндүк, Плюс менен минус берет, магнитке айланат. Эми биздин магниттер кайсы жерлерде кездешет? Эң биринчи биз өтүп аткан реленин ичиндеги магнит. Азыр катар менен чийип кетейин. Бул жерде ушул контакттарды кошуп бере турган магнит. Бул болсо металл, темир. Биздин магнитибиз бул жерде турат. Эки контакт, бул контакттан келди, ток айланды, экинчи контактка келди. Бул жагына минус беребиз, экинчи жагына плюс беребиз. Минус мындай белгиленет. Ошондо бул ортодогу темир магнитке айланат. Ошондо бул контактыбызды экинчи контактка кошуп берет. Бул жактан келип аткан ток экинчи жакка өтөт ошондо. Бул бир көрүнүш. Экинчи көрүнүш. Стартердин вытягивающийдеги көрүнүш. Стартердин вытягивающий релеси анын көрүнүшү мындай болот. Мындай болгон труба. Гильза. Мен азыр ошо гильзанын бир жагынан bunun içinde iki admotka var, eskертип коеюн. Bir admotka, biri karmak turucu, ikincisi tartıp berүүчү болот. Эки admotka var. Admotka деген түшүнөт азыр, оролгон нерсе. Эки admotka var. Biri тонкий, biri толстый. Зымдар менен. Тонкий провод точно кармап туруучу, толстый провод тартып берүүчү. Эми admotka дагы эле бул жерде эки контакт. Экинчи контакт дагы экинчи адмотканы тартпайм, чтобы аралашып кетпеш үчүн. Мен азыр кандай кызматтары бар түшүндүрүп кеттим да. Азыр мына вытягивающийдин сырткы көрүнүшү мындай сырткы көрүнүшүн да тартып коеюн. Вытягивающий бул стартердин жанында баягы балас деп коет го, маленький. Ошол. Мына бул жерде бул турба деп айттым, турбанын ичинде кире турган бул жерде бир мындай темир бар. Ушул темирдин учунда мындай илгичи бар. Баягы Bennex'ке
тартып берет да бул. Аны кийин түшүндүрүп берем. Ушул темирди бул контакттан адмотка кирип, оролуп, турбанын сыртына кайра чыгып, бул контактка келет. Эми бул жагына минус, экинчи жагына плюс бере турган болсо, бул турба темир болгондуктан ушул турба магнитке айланат. Адмотканын эсебинен. Магнитке айланат. Бул дагы бул темир болгондуктан магнит өзүнө тартат. Өзүнүн ичине алып кирет. Бул темирдин артында, бул жерде эгер токтогон болсо, темир. Бул жеринде пружина турат. Механический пружина. Ал пружина өчкү мезгилде бул темирди өйдөгө тееп турат. Магнит талап пайда болгондо бул пружинаны басып, ичкери көздөй тартылат. Темир толук мунун ичине кирет. Ошол кирген учурда бул жерде бул ушу пружинанын ичинде эле узун мындай темир бар. Келип ошол темирди как включатель катары басат. Ылдыйган. Бул жерде дагы пружинасы бар. Басылгандан кийин кой берсе кайрадан түртүп койчудар. Бул контактычы. Контакттын астында мындай чоң эки контакт жайгашкан. Бул шоткага кеткен контакт, бул болсо плюсовой келген контакт. Аккумулятордан плюс келип турат. Качан бул жактан магнит талап болуп, вытягивачты өзүнө тартканда шотка жагы өткөрүп берет. Дагы бир магниттин көрүнүшү. Эми дагы бир көрүнүш. Магнит мынакей дагы бул жерде эки магнит магниттерди бири-бирине эгер плюс жактары менен жабыштырсак жабышат. Плюс минус жактары менен кылсак жабышат. Эми плюска плюс койсок бири-бирин тебет. Туурабы? Түшүнайбы? Магнит бир бети менен өзүнө жабышат, экинчи бети менен тебет. Эми бул жөнөкөй темир. Bunga dagы бул контакт, эки контакттан зым кирди. Бул темир көзү айланды. Өтө көп санда айланды, экинчи жагына чыкты, бул контактка келди. Дагы деле бул жагына минус, бул жагына плюс берсек, бул темир магнитке айланабы? Айланат. Эми ушул темирди эстеп калыңыздар. Мен кырдын боковойуна чыйдым. Ушул темир мындай тоголок айлана бул. Бул жеринде bir штук, бул жеринде bir штук, бул жеринде bir штук. Şu айлананын içinde 4 штук магнит. Бардыгында ушундай жайгашкан. Ар бирине плюс минустар келген. Эгерде буларга плюс минус берсе, булардын ар бири магнитке айланат да, туурабы? Бунун кантип буларга питание келет, аны кийин өтөбүз. Азыр бул стартердин адмоткасы. Эми биздин стартердин ортосунда эмне бар? Якор бар. Якорда дагы питание болот. Ал дагы электрондуу магнит. Эми качан биздин бул эки контакт плюсовой, мына экөө минусовой. Качан биздин якорубуздун бул жери менен бул магнит учурашканда, булар дайыма карама каршы болот. Мисалы, тебүүчү болот да. Бул плюс болгон болсо, бул дагы плюс менен минус тебишет дедик, а? Плюс менен бул минус болот. Ошондо экөө бир жерде тура албайт да, туурабы? Нары кетиш керек же бул жака айланыш керек? Ушул ушул анса ушул якорду бирөө тебип, бирөө коюп, бирөө тебип. Жок, в данное время азыр муну эки корпусу тебип атат. Бири бул жака тебет, экинчиси бул жака тебет. Туурабы? Себеби бир жерде тура албайт да, бул магнит бул жакында тебе берсек,
эмне болот ал? Бул жака жылып кетет же бул жака жылып кетет, туурабы? А бул магниттердин жайгашуусу жана мисалы бул эмнеге бул жака айланып кетпейби же бир жака айланыш керек го, мисалы стартер бир жака айландырат. Ошол эмнеге бул жака тебириши мүмкүн, бул жака тебириши мүмкүн. Эмнеге дайым бир жака айландырат десе, булар жайгашып атканда экөөнүн учураша турган жери, бунун центри менен бунун центри монтаж болуп атканда, бунун центри мындайраак болот. Түшүнүп атасыңарбы? Эми экөө мындай болуп аткандан кийин бул эмне болот? Дайым бул жака тебет. Туурабы? Центровкалары дайым мындай болуп жайгашат. Заводдо эле монтаж болуп атат, проводдо. Ошондо бул жерде магнит пайда болуп, якордо дагы магнит пайда болгондо экөө ушундайдан тебет. Экөөнү ордо алмашканда буларга тутулат. Экөө түшүнтүп айландырып төртөө бир жерде тургузбайт якордочу. Ошонун эсебинен айлануу пайда болот. Стартерде айтор бүт эле электрондуу буюмдар бар го, мисалы вентилятор охлаждения, дворниктин мотору, машинанын кайсы жеринде мотор болбосун, баардыгы ушундай механизм менен иштейт. Бул жака плюс-минус келет, бул магнитке айланат, бул жерде якордун магнити менен түртүлүшөт, айланат, айлангандан кийин мисалы бул жерде якор турат, Мо якор болсо, якордун бул жеринде шотка турат да, якорго ток берген. Эми качан бул шотка бул жака ток бергенде магниттин ушул бөлүгү гана, якордун ушул бөлүгү гана магнитке айланып атат. А бул бир аз жылгандан кийин дагы деле ошол жер магнитке айланып тура береби? Сен үстүндөгү шотка турган катарам жылып кетти да. Бул канча айланбасын ушул жери дайым магнитке айланып тура берет. Ошого якорду стартердин якорун айландырат дайым. Тебилүүнүн эсебинен. Качан сиз мисалы стартер деп элестетели, замотту алдыңыз, бул плюс жоголду, бунун магниттик сыфаты жоголду, стартер токтойт. Түшүндүрө алдымбы? Бул магниттердин түрлөрү, мисалы кандай жерлерде жолуган. Бардыгы эле электрондуу буюмдардын ичинде бардыгында электронный магниттер бар. Электрондуу магнитти жакшы түшүнүп ала турган болсок, калган бүт электрондуу буюмдарды ремонт кылган жеңил болот. А стартердин өзүнүн темасы жеке түшүнөт, негизи азыр мынакей кандай жерлерде жайгашып атат. Машинанын ичинде механический магнит бул колонкада эле кездешиши мүмкүн. Эски машиналар стартердин ичинде гана, калгандары бардыгы электрондуу магнит болуп эсептелет. Электрондуу магнит бардык жерде электрондук форматта пайда кылынат. Себеби электрондуу магнит биринчиден безопасность, анан көпкө чейин жүрүп берет. Механический магнит сынып калат, кичине бир стружка түшө турган болсо магнитти талкалап салат. Анан кийин аны өчүргөнгө болбойт. А электрондуу магнитти качан бул жагында плюс, бул жагында минуспу, бир эле питаниясын алып коюп, магнит темирге айланат. Дароо эски калыбына келет да. Буну башкаруу механический магнитке караганда оңой. Түшүндүк да? Электрондуу магнит жакшылап түшүнүп алайын. Мен азыр плюсовой, минусовой деп түшүнүп атам. Негизи магнит таласы боюнча кененирээк интернетке кирип маалымат алсаңыздар болот. Мен негизи А, Б болуп бөлүнсө керек эле. Эки бетичи. Ошол магниттерди мисалы мындай суроо пайда болот. Азыр бул электрондуу магнит экен, простой магнит менен экөө бири-бирине жабышабы? Бул механический жөнөкөй магнит менен бул электрондук форматтагы жаралган магнит бул жагына плюс минус берип, бул магнитке айланды, бул дагы магнит, экөөнүн эч кандай айырмасы жок иштешинде. Экөө тең бирдей тартат, бирдей түртөт, ушундай. Болгону механический магнит ал дайыма өзүнүн сыфатын жоготпой турган сыфатка ээ. А бул магнит кааласа буну управление боло турган магнит. Түшүндүрө алдымбы?
Бул управление болбойт, бул управление болот. Машинада бардык электрониканы башкарганда управление боло турган магнит өтө ыңгайлуу. Установка кылганга дагы, ремонт кылганга дагы бардык жаатынан. Түшүндүрө алдымбы? Булардын күчү, иштеш принциптери бирдей. Толук бирдей. Анан баягы тартылуучу, түртүлүүчү дегенди магнитти бардык эле өтө жакшы түшүнөбүз, да? Эгерде бул жерге бир темирди койдуңуз, кандай темир айырмасы жок. Эми сиздин мына магнитиңиздин бул жери түртүүчү, бул жери тартуучу. Жакын алып бара берсеңиз эмне болот? Бул жакта бул түртөт, бирок бул жак тартып атат да. Көтөрүлүп келип өтөсүнө жабышып калат, туурабы? Ушул нерсени дагы эске алыш керек. Магнит иштеп аткан учурда плюс минусуна карап коюлат. Мисалы стартердин ичиндеги эски стартерлерде да катар магниттер жабышат. Ушул магниттердин плюс минусу бар. Жөнөкөй онондой магнит не? Искусственный магнит деп аягында. Простой магнит. Ошондой болчу. Простой магнит, но стартердин ичинде жабышкан болот эски стартерлерде. Ушунун бири плюс, бири минус болуп алмашат. Булардын да орун алмаштырып койсо айланбайт. Эгер мына айсаңыздар тебип туруш керек да? Жок, булар заводдо мисалы шак менен тебет да. Мисалы бул магнит тептиби? Экинчиси бери тебип койсо болбойт да. Бул тепсе бунун бардыгы тебиш керек. Түшүнүсүңөрбү? Бардыгы бир жака тебиш керек. Эгер бул магнит менен бул магнит ордун алмашып калса, бул ушул жерге келип бул магнит артка тебип коет. Түшүндүрө алдымбы? Ошон үчүн мына электронный эмес эски магниттерде жайгашуу жагынан мына маани бериш керек. Бири түртөт, бири тартат. Мисалы бул тебип аткан учурда экинчи магнит тартат. Түшүндүрө алдымбы? Бирок ошол магниттин ордуна келгенде якордагы положение өзгөрөт. Мисалы, мындай түшүндүрүп атпаймынбы? Бул якор, мына обычный темир бул дагы. Темирдин мына эки айланат жерде шотка тура турган жер, анан айлана турган жер. Мына шотка тура турган жер, мунун дорожкасы мындайынан келип бул жака келет. Түшүндүрөсүңөр да? Ар биринин өзүнүн части бар. Эми эгерде бул жака шотка турат, шотканы билебиз, бул жерде дагы шотка турат. Шотка бул жез, порошок жезди кысып, айланган нерселерге жасайт шотканы. Жездин майда күкүмү. Жез бар го, табигый жез. Атайын ошол атайын буларды бышыктыгын күчөтүш үчүн аркыл дагы заттарды кошуп, катуураак кылып, кысып пресс менен чыгарат. Шотка бир буюмга тийип иштейт дайым. Түшүндүрө алдым, Шотка айлануучу нерселерге коюлат. Жөнөкөй жезди кое турган болсоңуз, эмне болот? Жез жейилип кетеби? Шоткага атайын ошо колодка сыяктуу болуп жейилип, акырындап ошол дайым бирок контакт кылып берип турат. Артында монда пружиновый системасы бар. Бул мындай ошо муну составын айттым да, укаланган жез атайын буга катырып, составына ар нерсе кошот өзү. Эми азыр тема ал жөнүндө эмес. Бул негизи шотка тебип турат. Бул шоткабыз плюсовой, бул шоткадан минус келип турат. Эми дагычлар байкаңыздар, бул жерде магнит кандай пайда болуп атат да? Бул дагы ошол эле магнит, баягы дагы бир көрүнүшү. Азыр бул контакт ушул тийип турган якордун тийип турган частында бул жерде мындай лицо бар деп атам, мындай. Бөлүп койдум. Ушул бөлүп койгон жердин астына бир зым кирет. Бул отмотканын ичи менен кирет. Мындай бул жака келет, кайра бул жагынан чыгып, экинчи шоткага тийип турат. Түшүнүңөрбү? Бир зым шотканын бул жагынан кирип, экинчи шоткага чыгып, дайым эки шоткага контакт болуп турат. Бул темирдин арасынан өтөт, кайра бул темирдин арасынан өтөт, бул жака келет. Ошондо бул жагынан плюс, бул жагынан минус 500 ватт келет.
Lampochka 55 watt болот. Ошо нерсе болсо 10 эсе күчтүү ток келет лампочкага караганда. Ошол чоң ваттын эсебине мына бир зым болсо дагы ошол өзү кайсыл жерди курчап турган болсо, ошол курчап турган жерде мына ортосу магнитке айланат. Кайсыл темирди курчактап турган болсо, якырды көргөнбүз да, ичинде мындай полосалар бар. İçinde bir de cezimler gitken turar. Görmez mi? Oşol çaysına, oşol çeyri magnetik aylanda bunun tuşunda olsa, buna yakın bulgan olsa, şotka menen pitanya bergende buna yakınga. Bu jagına şotka tiyip turadi, bu jagına şotka tiyip turadi. Endi bu jagındagi kontakt menen bu jagındagi kontaktga. Hazır negize şotka 4 штук болот, мен 2 штук чийип койдум да. Бұл 2 шотка плюс, бұл 2 шотка минус болот. Ошондо бұл плюстан кирген, якырга кирип кеткен, мына ушул тушунан киргени ичине кирет, айланып экинчи массадан чыгып калат. Ошондо мына часть магнитке айланат. Ушунун тушундагы механический магнит менен тебишет. Бунун центри бул жерде, бунун центри бул жерде. Ошондо эмне болот? Якыр бул жака жылат чүтастарбы? Bu жылды, yakır aylandı. Бирок шотка бул жерде турат, дагы деле ошол жерде пайда кылып коет. Токту, чыдасыздарбы? Себеби бул шоткалар ордунда турат да катып. Якыр жылып кетти, магнит тебишип. Жылган убакытта токтойм десе, дагы эле бул жерден ток берип турат, дагы бул жерден минус берип турат. Дагы эле бул жер магнит да. Айланса артына магнит боло берет, айлана берет, айлана берет. Токтой албайт. Токто алмайынча токтой албайт. Түшүндүрүп алдымбы? Şunday görünüşte işte. Starter şunday. Bu dağı bir magnitin görünüşü. Elektronluk magnet. Her bir sabahta magnet turalı kayra aytıla öğret. Oşonga emine gelen magnetti. Elektronika 90% magnet. GES'lerdeki toktu çıkışta çerez magnet tala arkalı. Starter'ın aylanışı, ventilatorun işleşi, duvoniktің işleşi. Бардық двигательдер бар ғой, 220, 380. Бардығы через магнит таласы арқылы тоқты шығарады. Через магнит тала арқылы двигатель айланады. Бүт адырмынығы гибрид, сибрид, полный магнит тала. Айлана тұрған нерсенің бардығы через магнит арқылы айланады. Тоқ шыққанда дағы ошондай. Плюс менен минусовой таланын кагылышуусунун себебинен чыккан искра бул ток. Генератор өткөндө аны дагы толук форматта өтөбүз. Ошол магнит таласы интернеттен да толуктап көрүп койсоңор болот. Анча биз жеткире албай калган жерлерди сөз астына жазып, анан ушу электроникага кызыккандар менен сөз бөлүшүп калсак.